ескертти. Азыр Россия жараны менен Кыргыз жараны гана таксиде иштей алат деп. Мына ошол эмне үчүн иштей алат десек, Евразэстин өкүлү мүчөсү да дейт, жок. Армениядагы Евразэстин мүчөсү, Белоруссиядагы Евразэстин мүчөсү, Тажикстандагы Евразэстин мүчөсү, Казакстандагы Евразэстин мүчөсү. А эмне үчүн биздин гана айдоочуларга айдоочулук көлүк менен такси айдап иштесе болот? 2006 жылы Душанбе шаарында Россия Федерациясынын премьер-министри менен Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаров ортосундагы аябагандай каттуу талаштартыштан кийин, муну улуу көрсө керек, теледен да көрсөткөн, Михаил Ефимович, если да, сегодня здесь же подпишите деп ошол жерге кол коюлган. Мына ошол рахмат. Мына ошол жерден, ошол убакыттан баштап Кыргызстандын окуган дарыгерлери, инженерлери, ар кандай кесиптин ээлери болсо дагы, ошол кесиптин ээлери келип Россияга кайрадан кошумча каражат кетирип, окуп, билим албастан ошол аттестат менен, ошол диплом менен жумушка кирүү мүмкүнчүлүгүн алып калгандыгы ушундан турат. Муну көпчүлүк учурда айтпайм мен. Кече мени бир топ аксакалдар урушту. Айтпайм деп отуруп албастан ушунун баарын жар салыш керек. Жок. Неге? Мен элдин ыраазычылыгын издеп жүргөн жок. Мен адамдын ыраазычылыгын издеп жүргөн жок. Мен жараткандын гана ыраазычылыгын издеп. Жараткандын гана ыраазычылыгын издеп. Эмне үчүн? Себеп билем, элден эч качан ыраазычылык ала албайсың. Эл эч качан ыраазы болбойт. Айрыкча биздин элибизде. Ыраазы болуш үчүн, ай ошол жакшы иштерди аткарган экен азамат деш үчүн кетишкен.